Эгерде сен ушул мыйзамдарга баш ийсең, аларды сактасаң, аткарсаң, анда Кудай Теңириң ата бабаларыңа убада кылгандай, өзүнүн келишимин бек сактап, сага ырайым кылат. Ал ата бабаларыңа убада кылып, сага берген жерде сени сүйүп, сага батасын берип, укумдатып, тукумдатып көбөйтөт. Балдарыңа жерден алган түшүңүңө, эгиниңе, жүзүмүңдүн ширесине, зайтун майыңа батасын берет. Бодо малың менен майда малыңды төлдөтөт. Башка элдерге караганда баталуу болосуң. Сенде тукумсуз эркек, төрөбөс аял, төлдөбөс мал болбойт. Сени ар кандай оорудан алыс кылат жана Мисирдеги сен билген оор дарттардын эч бирин жолотпойт. Бирок аларды сени жек көргөндөрдүн баарына жиберет. Кудай Теңириң колуңа салып берип жаткан элдерди жок кыласың. Аларды аяба, алардын кудайларына табынба, анткени алар сага жайылган тор болот. Эгерде сага бул элдер менден алда канча көптүк кылат, аларды мен кантип кууп чыгам деген ой келсе, алардан коркпо. Кудай Теңириңдин фараонго жана бүткүл Мисир жерине эмне кылганын эсте. Өз көзүң менен көргөн ошол улуу сыноолорду, жишаандарды, кереметтерди Кудай Теңириңдин сунулган колу, күчтүү билеги менен алып чыкканын эсте. Сен коркуп жаткан ал элдерге Кудай Теңириң так ошондой кылат. Тирүү калгандарды, качып кеткендерди жок кылмайынча, Кудай Теңириң аларга чоң аарларды жиберет. Алардан коркпо, анткени сенин Кудай Теңириң улуу жана коркунучтуу Кудай. Кудай Теңириң ал элдерди сенин жериңден акырындык менен кууп чыгат. Талаа жырткычтары көбөйүп, сага кол салбаш үчүн сен ал элдерди тез аранын ичинде жок кылбайсың. Бирок аларды сенин колуңа Кудай Теңириң өзү салып берет. Аларга дүрбөлөң түшүрөт, ошондо алар кырылып жок болушат. Алардын падышаларын да колуңа салып берет. Сен алардын атын жер үстүнөн өчүрөсүң. Сен аларды жок кылмайынча, сенин алдыңда эч ким туруштук бере албайт. Алардын жасалма кудайларын өрттөп жибергиле. Ал жасалма кудайлардагы алтын күмүштү алам деп ойлобо, болбосо торго түшүп каласың. Бул сенин Кудай Теңириң үчүн жийиркеничтүү. Ага окшоп каргышка калбашың үчүн андай жийиркеничтүү нерсени үйүңө жолотпо. Аны жек көр, андан жийиркен, анткени ал каргышка калган нерсе. 8-бөлүм. Теңир ата бабаларыңарга убада кылган жерге барып, аны ээлеп, тирүү калышыңар үчүн жана укумдап тукумдап көбөйүшүңөр үчүн мен бүгүн силерге берип жаткан осуяттардын баарын аткарууга аракет кылгыла. Кудай Теңириң сени чөлдө алып жүргөндөгү бүт жолуңду эсиңден чыгарба. Анын осуяттарын сактаарыңды же сактабаарыңды, жүрөгүңдө эмне бар экенин билиш үчүн, сени сынаш үчүн, сени жоошутуу үчүн алып жүргөнүнө 40 жыл болду. Ал сага адам нан менен гана эмес, Теңирдин оозунан чыккан сөз менен жашаарын көрсөтүш үчүн сени жоошутту, ачкачылык менен алсыратты жана сен билбеген, сенин ата бабаларың билбеген манна менен азыктантты. Ошол 40 жылдын ичинде кийимиң жыртылган жок, бутуң шишиген жок. Атасы баласын үйрөткөндөй Кудай Теңириң сени үйрөтүп жатканын эсиңден чыгарба. Ошондуктан Кудай Теңириңдин жолу менен жүр. Андан корк, анын осуяттарын аткар. Анткени Кудай Теңириң сени өрөөндөрү менен тоолорунан дарыялар, булактар жана көлдөр агып чыккан, буудай, арпа, жүзүм, анар жана анжыр дарактары, зайтун дарактары өскөн, бал аккан жерге алып бара жатат. Ал жерде сен нанды тойгончо жеп, эч нерседен кем болбойсуң. Ал жердин таштары темир, ал жердин тоолорунан жезгенин аласың. Жеп ичип тойгонуңда сага берген асыл жер үчүн Кудай Теңириңе алкыш айт. Байкагын, бүгүн мен сага берип жаткан анын осуяттарын, мыйзамдарын, көрсөтмөлөрүн аткарбай койбо. Кудай Теңириңди унутуп калба. Жеп ичип тойгонуңда жана заңгыраган үйлөрдү салып жашап жатканыңда, бодо малың менен майда малың, алтының менен күмүшүң көбөйгөндө, сенде бардыгы жетиштүү болгондо, байкагын, жүрөгүң текеберденип кетпесин. Сени Мисир жеринен, кулчулуктан алып чыккан Кудай Теңириңди унутуп калба. Ал сени уулуу жылан, кара курт жашаган коркунучтуу ээн кара чөл менен, бир тамчы суусу жок жерлер менен алып өткөн. Ал сага аска таштан суу чыгарып берген. Акырында сага жакшылык кылыш үчүн, сени жоошутуш үчүн, сыноодон өткөрүш үчүн, сени ошол чөлдө ата бабаң билбеген манна менен азыктанткан. Ичиңден ушул байлыкты өз колум менен, өз күчүм менен таптым деп айтпа. Кудай Теңириңди эсиңден чыгарба. Сенин ата бабаларыңа ант берип түзгөн өзүнүн келишимин аткарыш үчүн байлык тапканга күч кубатты сага ал берип жатат. Эгерде сен Кудай Теңириңди унутуп, башка кудайларды ээрчип кетсең, аларга табынып кызмат кылсаң, мен азыр эле айтып коеюн, сен кырылып жок болосуң. Кудай Теңириңдин үнүн укпаганың үчүн, Теңир сенин алдыңда жок кылып жаткан элдерге окшоп, сен да жок болосуң.
9 bölüm. Kulak sal Ысрайыл. Көк тиреген чептүү чоң шаарлары бар. Сенден алда канча көп жана күчтүү элди басып алыш үчүн сен азыр Иордандын аркы өзүнө өтүп бара жатасың. Ал эл саны көп, узун бойлуу Анактын уулдары. Сен алар жөнүндө билесиң жана Анактын уулдарына ким каршы тура алат деген сөздү угуп жүрөсүң. Билип кой азыр. Кудай Теңириң бардыгын жалмап жиберүүчү оттой болуп сенин алдыңда бара жатат. Теңир аларды кырат, сага багынтып берет. Теңир сага айткандай сен аларды кууп жибересиң, тез эле кырып саласың. Кудай Теңириң аларды сен үчүн кууп чыкканда, өз жүрөгүңдө адил болгонум үчүн Теңир мени бул жерге ээ кылды. Мыйзамсыз болгон үчүн Теңир бул элди менин алдыман кууп чыгарып жатат деп айтпа. Сен алардын жерин адил болгонуң үчүн, жүрөгүң таза болгон үчүн мурастаганы бара жаткан жоксуң. Бирок сенин Кудай Теңириң ал элдерди мыйзамсыз иштер үчүн жана сенин ата бабаң Ыбрайымга, Ысхакка, Жакыпка берген уадасын аткарыш үчүн сенин алдыңан кууп жатат. Ошондуктан билип кой, Кудай Теңириң бул жер соорусун сага адил болгондугуң үчүн берип жаткан жок. Сен тоң моюн элсиң. Кудай Теңириңди чөлдө канча жолу каардантканыңды эсиңден чыгарба. Мисир жеринен чыккан күндөн тартып, дал ушул жерге келгенге чейин Теңирге моюн сунган жоксуң. Хорепте да силер Теңирди каарданткансыңар. Ошондо ал каарданып силерди кырып салгысы келген. Мен Теңирдин силер менен түзгөн келишими жазылган лоокторун, таш лоокторду алганы тоого чыгып, нан жебей, суу ичпей, ал тоодо 40 күн 40 түн болдум. Ошондо Теңир мага өз сөөмөйү менен жазган 2 таш лоокту берди. Алардын бетине силер тоого чогулуп келген күнү Теңирдин силерге от ичинен айткан сөздөрү жазылган. 40 күн 40 түн өткөндөн кийин Теңир мага келишим жазылган 2 таш лоокту берди. Анан Теңир мага тоодон тезирээк түш, анткени Мисирден алып чыккан элиң бузулду. Ал мен көрсөткөн жолдон тез эле бурулуп кетти. Ал өзүнө буркан жасап алды деди. Анан Теңир мага дагы мындай деди: мен бул элди билем. Ал тоң моюн эл. Мени токтотпо, мен аны жок кылам. Анын атын жер үстүнөн өчүрөм. Сенден болсо андан алда канча көп күчтүү эл чыгарам. Ошондо мен тоодон кайтып келдим. Тоо болсо жалындап күйүп жатты. Келишим жазылган 2 таш лоок 2 колумда эле. Мен силердин алтындан музоо куюп, Теңир көрсөткөн жолдон тез эле бурулуп, Кудай Теңириңерге каршы күнөө кылганыңарды көрдүм. Ошондо мен 2 колумдагы 2 таш лоокту силердин көзүңөрчө жерге ыргытып талкалап салдым. Анан Теңирдин алдына жыгылып, силердин Теңирге жакпаган иш кылып, аны каардантып, күнөөгө батканыңар үчүн мен нан жебей, суу ичпей, мурункудай эле 40 күн 40 түн сыйындым. Анткени Теңирдин каарданып силерди жок кылып салгысы келгенинен корктум. Теңир мени бул жолу да укту. Теңир Аарунга да каарданып, аны өлтүргүсү келди, бирок мен ошол учурда Аарун үчүн да сыйындым. Силердин күнөөңөрдү, силер жасаган музоону алып отко өрттөп салдым. Мен аны талкалап, топурактай майдалап, тоодон түшкөн сууга чачып жибердим. Силер Теңирди Табейрада да, Масада да, Киброт Атаапта да каарданттыңар. Теңир силерди Кадеш Барнеиден баргыла да, мен силерге берген жерди ээлеп алгыла деп жөнөткөндө, силер Кудай Теңириңердин буйругуна каршы болдуңар. Ага ишенген жоксуңар. Анын үнүн укпай койдуңар. Мен силерди билген күндөн бери силер Теңирге баш ийбей келе жатасыңар. Ошондо мен Теңирдин алдына жыгылып 40 күн 40 түн жалынып сыйындым. Анткени Теңир силерди кырып салгысы келген. Мен Теңирге мындай деп сыйындым: о эгедер Теңирим, өз элиңди, өз энчиңди жок кыла көрбө. Сен ал элди улуу кудуретиң менен куткарып, Мисирден күчтүү колуң менен алып чыккансың. Өзүңдүн кулдарың Ыбрайым, Ысхак, Жакыпты эстегин. Бул элдин тоң моюндугуна, бузулгандыгына, күнөөсүнө караба. Сен бизди алып чыккан жерде жашагандар, Теңир өзү убада кылган жерге алып бара алган жок. Аны жек көргөндүктөн чөлдө өлтүрүп салыш үчүн алып чыккан деп айтпасын. Алар сенин элиң, сенин энчиң, сен аларды өзүңдүн сунулган колуң, күчтүү билегиң менен Мисир жеринен алып чыккансың. 10 бөлүм. Ошол учурда Теңир мага мындай деди: мурунку таш лоокторго окшош 2 таш лоок жасагында, тоого чыгып, мага кел, жыгачтан сандык жаса. Ал таш лоокторго сен сындырган мурунку таш лоокторго жазылган сөздөрдү жазып берем. Сен аларды сандыкка салып кой. Ошондо мен акация жыгачынан сандык жасадым да, мурункудай 2 таш лоок жасап алып тоого чыктым. Ал 2 таш лоок менин колумда эле. Теңир ал таш лоокторго силер чогулуп келген күнү тоодо от ичинен айткан мурунку таш лоокторго жазылган 10 осуятты жазып, аларды мага берди. Анан мен артка кайрылып тоодон түшүп келдим да, Теңир мага буйругандай таш лооктор сандыкта болуш үчүн аларды өзүм жасаган сандыкка салдым.
Анан Исраил уулдары Бейрот Беней Жаакандан чыгып Мосейрага жөнөштү. Арун ошол жерде көз жумуп, ошол жерге коюлду. Анын ордуна уулу Элазар ыйык кызмат кылуучу болду. Ал жерден Гуткотко жөнөштү. Гуткоттон Жотпатка, дарыялуу жерге келишти. Теңир ошол учурда Леби уруусун өзүнүн келишим сандыгын көтөрүп жүрүшү үчүн, өзүнүн алдына келип турушу үчүн, өзүнө кызмат кылып, өзүнүн атынан бата берип турушу үчүн бөлүп койду. Бул ушул күнгө чейин ошондой. Ошондуктан Лебилерге бир туугандары менен кошо үлүш тийген жок. Кудай Теңириң ага өзү убада кылгандай, анын энчиси өзү. Мен тоодо мурункудай эле 40 күн 40 түн болдум. Теңир мени бул жолу да укту. Ошентип Теңир сени жок кылбай турган болду. Ошондо Теңир мага мындай деди: "Тур, бул элдин алдына чүп жолго чык. Алар барып, мен ата бабаларына берем деп убада кылган жерди ээлеп алышсын." Ошентип Исраил: "Кудай Теңириң сенден эмнени талап кылып жатат? Теңир сенден болгону Кудай Теңириңден коркушуңду, анын жолдору менен жүрүшүңдү, аны сүйүшүңдү, ага чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен кызмат кылышыңды, өзүңө жакшы болуш үчүн мен бүгүн берип жаткан анын мыйзамдары менен осуяттарын сакташыңды талап кылып жатат. Анткени асман жана асмандардын асманы, жер жана андагынын бардыгы Кудай Теңириңдин колунда. Азыр өзүңөр көрүп тургандай, Теңир башка элдердин ичинен силердин ата бабаларыңарды гана сүйүп, алардын тукуму болгон силерди тандап алган. Ошондуктан жүрөгүңөрдү сүннөткө отургузгула. Мындан ары тоң моюн болбогула. Анткени силердин Кудай Теңириңер Кудайлардын Кудайы, эгедерлердин эгедери, улуу, кудуреттүү, коркунучтуу Кудай. Ал адамдын жүзүнө карабайт, белек албайт. Ал жетим менен жесирге калыс карайт. Келгинди жакшы көрүп, ага нан берип, кийим кийгизет. Силер да келгинди сүйгүлө. Анткени өзүңөр да Мисир жеринде келгин болгонсуңар. Кудай Теңириңден корк, жалгыз ага кызмат кыл, ага жабышып, анын аты менен ант бер. Ал сенин даңазаң, ал өз көзүң менен көргөн ошол улуу жана коркунучтуу иштерди сен үчүн кылган Кудай. Сенин ата бабаларың Мисирге 70 жан болуп барган. Азыр болсо Кудай Теңириң сени асмандагы жылдыздардай сансыз кылып көбөйттү. 11 бөлүм. Кудай Теңириңди сүй, анын аткар деп берген көрсөтмөлөрүн, мыйзамдарын, осуяттарын өмүрүң өткөнчө аткар. Бүгүн билип койгула, силердин балдарыңар Кудай Теңириңердин жазаларын, улуулугун, сунулган колу менен күчтүү билегин. Мисирде Мисир падышасы фараонго анын бүт жерине көрсөткөн кереметтери менен иштерин Мисир аскерлери силердин артыңардан кууп келгенде, аларды аттары, майдан арабалары менен кошо Кызыл деңизге чөктүрүп, толугу менен жок кылганын, силер бул жерге жеткиче чөлдө силер үчүн эмне кылганын, Рубейн уулу Элиаптын уулдары Датан менен Абрамды эмне кылганын, аларды жана алардын үй бүлөлөрүн, чатырлары, болгон мал мүлктөр менен кошо Исраил элинин көз алдында жер араанын ачып жутуп алганын билишкен эмес, көрүшкөн эмес. Силер болсо Теңирдин бардык улуу иштерин өз көзүңөр менен көргөнсүңөр. Күч алып ээлегени бара жаткан жериңерди ээлеп алышыңар үчүн Теңир ата бабаларыңарга жана алардын укум тукумуна берем деп убада кылган, сүт менен балаккан жерде узак жашашыңар үчүн мен бүгүн силерге берип жаткан анын бардык осуяттарын аткаргыла. Анткени сен ээлегени бара жаткан жер сен чыккан Мисир жеринде эмес. Мисирде сен үрөөн сээп, аны бутуңду тындырбай, зайтун багын сугаргандай сугарчусуң. Ал эми силер ээлегени бара жаткан жер тоолуу, өрөөндүү, жамгыр менен сугарылган жер. Ал жер Кудай Теңириң кам көргөн жер. Кудай Теңириңдин көзү жылдын башынан аягына чейин ошол жерде. Эгерде силер мен бүгүн берип жаткан осуяттарды уксаңар, Кудай Теңириңерди сүйсөңөр, ага чын жүрөгүңөр менен, жан дилиңер менен кызмат кылсаңар, анда жериңерге кеч күздөгү, эрте жаздагы жамгырды өз учурунда жаадырып турам. Ошондо сен түшүм жыйнап, жүзүм ширесин, зайтун майын алып турасың. Талааңа малың үчүн чөп өстүрөм. Тамак ашың мол болот. Сак болгула. Жүрөгүңөр азгырылып, четтеп кетпегиле. Башка кудайларга кызмат кылып, аларга табынып кетпегиле. Ошондо Теңир силерге каарданып, асманды бекитип салат да, жамгыр жаабай калат, жер түшүм бербей калат. Теңир берип жаткан асыл жерде тез эле кырылып каласыңар. Ошондуктан менин бул сөздөрүмдү көңүлүңөргө түйүп, эсиңерден чыгарбагыла. Унутпаш үчүн аларды колуңарга жана чекеңерге байлап алгыла. Аларды балдарыңа үйрөт. Аларды үйдө отурганыңда да, жолдо баратканыңда да, жатканыңда да, турганыңда да айт.
Аларды эшигиңдин кашектерине жана үйүңдүн дарбазасына жазып кой. Ошондо асман, жер үстүндө канча күн турса, Кудай Теңириңер ата бабаларыңарга берем деп убада кылган жерде силердин өмүрүңөр жана балдарыңардын өмүрү ошончо көп күн болот. Эгерде мен силерге аткар деп берген ушул осуяттардын баарын аткарсаңар, Кудай Теңириңерди сүйсөңөр, анын жолдору менен жүрсөңөр жана ага жабышсаңар, анда Теңир ушул элдердин баарын силердин алдыңардан кууп чыгат. Ошондо силер өзүңөрдөн алда канча көп жана күчтүү элди басып аласыңар. Таманыңар баскан жердин баары силердики болот. Чөлдөн Лебанонго чейин, Эфрат дарыясынан жер ортолук деңизине чейин силердин жериңер болот. Силерге эч ким каршы тура албайт. Кудай Теңириңер таманыңар баскан жердин баарына өзү айткандай коркунуч каптатат. Сион болсо, Теңир мени таштап койду, Кудайым мени унутту деп айткан эле. Аял эмчектеги баласын унутмак беле, өзүнүн курсагынан чыккан уулун аябай коймок беле. Эгерде ал унутса да, мен сени унутпайм. Анткени мен сени өзүмдүн алакандарыма жазып койдум. Сенин дубалдарың дайыма менин көз алдымда. Уулдарың сага шашып келишет. Ал эми чапкынчылар менен талоончулар сенден кетишет. Башыңды көтөрүп тегерегиңди кара, баардыгы чогулуп сага келе жатышат. Мен тирүүмүн дейт Теңир. Сен аларды жасалга катарында киесиң. Алар менен колуктудай жасанасың. Анткени сенин ураандыларың да, чөлдөрүң да, бүлүнгөн жериң да тургундар үчүн өтө тардык кылат. Сени жуткандар сенден кетишет. Мурунку жоготкон балдарыңдан кийинки балдарың сенин кулагыңа угуза, бул жер мага тар болуп жатат. Мага жашаганга жер бер дешет. Ошондо сен жүрөгүңдө буларды мага ким төрөп берди? Мен баласыз жана тукумсуз эмес белем. Туткунга түшүп алыска кетпедим беле? Буларды ким чоңойтtu? Мен жалгыз калбадым беле? Ошондо булар кайда эле дейсиң? Кудай Теңир мындай дейт: Мен колумду элдерге көтөрөм, туумду уруулардын алдында көтөрөм. Сенин уулдарыңды колдоруна салып, кыздарыңды ийиндерине салып көтөрүп келишет. Падышалар сени багышат, ханышалар эмчек энелериң болот. Сага жерге жете таазим кылышат, бутуңдагы чаңды жалашат. Сен ошондо менин Теңир экенимди, менден үмүттөнгөндөр эч качан уятка калбасын билесиң. Күчтүүнүн олжосун тартып алуу мүмкүнбү? Жеңүүчүнүн туткундап алгандарын тартып алуу мүмкүнбү? Ооба дейт Теңир. Күчтүүлөрдүн туткундап алгандары тартылып алынат. Эзүүчүнүн олжосу куткарылат, анткени сенин душмандарың менен мен кармашам. Сенин уулдарыңды мен куткарам. Сени кысымга алгандардын өз этин өзүнө жедирем. Алар өз канын ичип, жаңы шарап ичкендей мас болушат. Ошондо ар бир адам мен сенин Теңириң экенимди, сенин куткаруучуң жана сактап калуучуң экенимди, Жакыптын күчтүүсү экенимди билет. 50 бөлүм. Теңир мындай дейт: Силердин энеңерди кетиргенде анын колуна берген талаккат кайда? Же силерди мен өзүмдүн карыз берүүчүлөрүмдүн кимисине сатып жибердим? Силер өзүңөрдүн күнөөңөр үчүн сатылгансыңар. Силердин кылмышыңар үчүн энеңер кое берилген. Мен келгенде эмне үчүн эч ким жок эле? Мен чакырганда эмне үчүн эч ким жооп берген жок? Чын эле куткарып калуу үчүн менин колум кыскарып калдыбы? Же сактап калуу үчүн менин күчүм жокпу? Мен өзүмдүн каарым менен деңизди какшытып жатам, дарыяларды чөлгө айландырып жатам. Алардын ичиндеги балыктар суу жетпегендиктен чиришет, сууса бөлүшөт. Мен асманга караңгылык кийгизип жатам, ага зумбалды жабуу кылып жатам. Чарчаганга сөз менен кубат берип турушум үчүн Кудай Теңир мага акылмандардын тилин берди. Алар күнү эртең менен ойготот. Мен шакиртке окшоп угушум үчүн кулагымды ойготот. Кудай Теңир менин кулагымды ачты. Мен каршылык кылган жокмун, артка кетенчиктеген жокмун. Мени уруп жаткандарга мен кыр аркамды тосуп бердим. Уруп жаткандарга бетимди тосуп бердим. Маскаралап, жаба түкүрүшкөндө жүзүмдү жапкан жокмун. Кудай Теңир мага жардам берип жатат. Ошондуктан мен уялбайм. Ошондуктан мен жүзүмдү оттук таштай кармап турам. Уятка калбасымды да билем. Мени актоочу жакын. Мени менен ким тартышкысы келет? Бирге туралы. Мени менен ким соттошкусу келет? Ал мага келсин. Кудай Теңир мага жардам берип жатат. Мени ким айыптайт? Алардын баардыгы кийимде эскирет. Аларды күбө жейт. Силердин араңардан ким Кудайдан коркот? Ким анын кулунун үнүн угат? Жарык эмес, караңгыда жүргөн адам Теңиринин ысымынан үмүт кылсын, Кудайына ишенсин. Мына силер баарыңар от күйгүзүп жаткандар, оттуу жебелер менен куралдангандар, өзүңөрдүн отуңардын жалынына баргыла. Өзүңөр абдан ысыткан жебелерге баргыла. Муну силерге менин колум кылат. Силер кыйналып өлөсүңөр. 51 бөлүм.
чындыкка умтулгандар, теңирди издегендер, мага кулак салгыла. Өзүңөр чабылып алынган асканы, өзүңөр суурулуп алынган чуңкурдун тереңин карагыла. Атаңар Ыбрайымды жана силерди төрөгөн Сараны карагыла. Анткени мен жалгыз аны чакырдым, ага батамды берип, аны көбөйттүм. Теңир Сионду ушинтип сооротот. Анын бүт урандыларын сооротот. Анын чөлдөрүн бейиштей кылат. Ээн талааларын Теңирдин багындай кылат. Ал жерде кубаныч жана шаттык болот, даңктоо сөздөр жана ырлар болот. Ишеним аркылуу Ыбрайым мураска ала турган өлкөгө кетүү жөнүндөгү чакырга баш ийип, кайда барарын билбесе да жолго чыккан. Ишеними аркылуу ал убадаланган жерге келгин сыяктуу отурукташып, ошол эле убаданын мурасчылары болгон Ыскак жана Жакып менен чатырда жашаган. Анткени ал архитектору жана куруучусу Кудай болгон, пайдубалы бекем шаарды күтүп жүргөн эле. Сара төрөбөс болгонуна, жашы өтүп калганына карабай, ишеними аркылуу кош бойлуу болууга Кудайдан күч алган. Анткени убада берген Кудайдын ишенимдүү экенин билген. Ошентип бир адамдан, анан калса каарып калган адамдан асмандагы жылдыздай сансыз, деңиз кумундай көп урпак тарады. Булардын баары ишенип жүрүп өлүшкөн. Убадаланганды алышкан эмес, бирок аны алыстан гана көрүп кубанышкан. Алар өздөрүн бул дүйнөдө келгинбиз жана жолоочубуз деп эсептешкен. Бул жөнүндө эмне демекчибиз? Эгерде Кудай биз тарапта болсо, бизге ким каршы чыга алат? Өз уулун аябастан аны баарыбыз үчүн берген Кудай кантип бизге уулу менен кошо бардыгын бербесин? Кудай тандап алгандарды ким айыптайт? Аларды Кудай өзү актайт. Аларды ким соттойт? Өлүп кайра тирилген Кудайдын оң жагында отурган Машаяк Ийса биз үчүн арачылык кылат. Бизди Машаяктын сүйүүсүнөн ким ажырата алат? Кайгыбы, кысымчылыкпы, куугунтукпу, ачкачылыкпы, жылаңачтыкпы, коркунучпу, кылычпы? Ыйык жазууда жазылгандай, сен үчүн бизди күн сайын өлтүрүп жатышат. Биз алар үчүн мууздала турган койлор сыяктуубуз. Бирок мунун бардыгын бизди сүйгөн Кудайдын күчү менен жеңебиз. Анткени Кудайдын Теңирибиз Машаяк Ийса аркылуу көрсөткөн сүйүүсүнөн бизди өлүм да, өмүр да, периштелер да, жогоркулар да, күчтөр да, азыркы учур да, келечек да, бийиктик да, тереңдик да, жаратылган эч бир нерсе ажырата албастыгына толук ишенемин.